Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды ulantуудabыз. Бүгүnkү өтө турган темабыз бул оорулуу кишинин намаз окуусу жөнүндө болмокчу. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин жана аны башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Bismillahirrahmanirrahim. إن تأذر القيام لمرض حدث قبل الصلاة أو فيها صلى قائدا يركع ويسجد. Адаттагындай бул сүйлөмдү биринчи сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин Кудайым буйрса, анын ичиндеги маселелерди чечмелөөгө, баяндоого киришели. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтат. Эгерде намаздан мурун же намаздын ичинде ооруп калгандыктан тик турган абалда намаз окуу үзүр болсо, анда отурган абалда рүкү жана сажда кылып намаз окуйт. Бул сүйлөмдө бир канча маселени баяндоо зарыл. Биринчи маселе бул жерде үзүр тууралуу. Эмнени үзүр дейт? Кандай болсо үзүр болуп эсептелет? Бул тууралуу бир канча пикир бар. Биринчиси, оозду ачууга себеп боло турган, оозо болсоңуз, оозду ачууга себеп боло турган деңгээлде ооруу дейт. Экинчи маселе, ушунчалык ооруп атасыз, сизге таяммум кылууну уруксат бере турган деңгээлде эмне ооруп калуу деген сөз бар. Кээ бир алымдарыбыз айтат, эгерде турса кайра кулап түшөт, жыгылып түшө турган деңгээлде ооруу дейт. Дагы бир алымдарыбыз айтат, туруу зыян берет. Мына ушул пикир эң бир туура пикирлердин бири. Эгерде намаз окуй турган киши ордунан турса, ага кандайдыр бир зыян жете турган болсо, мына ушундай кишини үзүрлүү киши деп аталат. Мына ушундай киши эмне кылат экен? Китепте айткандай, отурган абалда намазын окуйт. Бул айткан сөздөргө кошумча катарында башка дагы пикирлер келет. Алымдарыбыздын кээ бир айтат, ооруунун күчөп кетүүнүн коркунучу болгондо, же айыгуунун кечигип кетүүнүн коркунучу болсо, же башы тегеренсе, айланса, же турса катуу ооруй турган болсо, же ордунан турса зара чыгып кете турган болсо, мына ушул нерселер дагы үзүр болуп эсептелет. Ал кишиге отурган абалда намаз окуса болот. Ал эми экинчи маселе, кыям толук үзүр болсо. Китептин жазуучусу эмне деди? Ин тааззарал кыям, кыям үзүр болсо деди. Ошондон максат кыям толук үзүр болсо. Ошондо анан отуруп окуса болот дейт. Ал эми эгерде кыямдын бир бөлүгү гана үзүр болсо, анда мүмкүнчүлүгү болушунча тик турган абалда намазды окуп, андан кийин отурат. Мына ошондуктан алымдарыбыз айтат, эгерде такбир тахриманы Аллаху акбар деп намазды баштайбыз го. Мына ушуну тик турган абалда айтууга алы жетсе, аны айтып, андан кийин отуруш керек дейт. Жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Тик турган абалда оорубай, кыйналбай, тик турган абалда Аллаху акбар деген сөздү айтууга алы жетсе, ал тик турган абалда такбирди айтып анан отуруш керек. Эгерде отуруп ал такбир айта турган болсо жарабайт дейт алымдарыбыз. Ошондо эле эгерде бир нерсеге таянып тик туруп окууга алы жетсе, анда дагы туруп окуу мойнуга эмне болот? Милдет болот. Кош. Үчүнчү маселе бул жерде эмне деди? Отурган абалда намазын окуйт деди. Отуруп окуйт деди. Кандай отуруу тууралуу алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикирлер бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча, кантип отуруу ага оңой болсо, мына ошондой отуруу не дейт? Отурса боло берет. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кандай удобно болсо, орус тилинде айтканда, кандай отуруу ыңгайлуу болсо, ошондой отурса боло берет дейт. Экинчи пикир келет, бул пикир Имам Зуфар рахматуллахи алейхинин пикири ташаххудда отургандай отурсун дейт. Тактап айтканда сол бутун жаткырып,
Sol butun üstüne oturup, oң butun tik koyup, mancaсын kıblaga жүздөнтүп otursun deydi. Üçüncü pikir kelet, bul jokorudagi eki pikirdin başın biriktirip ama aytat. Eğer de taşahhud abalı başka aballardan oңой bolso, je başka abalдар менен бирдей боло турган болсо, анда taşahhud abalında oturup жакшы дейт. Ал эми эгер де андай болбосо, анда оңоюн тандап otursun дейт. Оңоюн тандап otursun. Бирок бул пикирди Имам Рафи рахматуллахи алейхи туура эмес дейт. Туура эмес, бул туура эмес көз караш дейт. Ошондуктан эмне кылсын дейт, ташаххудда отургандай отуруу керек дейт. Албетте эгер де ташаххуд абалында отуруу зыяндуу болсо, анда мойнунан бул сүннөт не болот, түшөт. Анда кандай ыңгайлуу болсо ошондой отурса боло берет дейт. Кыскасы, кантип окуу тууралуу мына ушинтип эмнелер бар экен, талаштар бар экен, урматтуу окуучулар. Эмне кылат экенбиз, карайбыз. Эгер де ташаххуд абалында отуруу мүмкүнчүлүгү болсо, анда ташаххуд абалында отурабыз. Ал эми эгер де ташаххуд абалында отурууга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда кантип ыңгайлуу болсо, мына ошол таризде отуруп окусак эмне экен боло берет. Адан эмне кылат деди? Яркау ва ясжуду. Кадимкидей рүкү жана сажда кылат. Отурат ташаххуд абалда, колуну байлап, кадимкидей Фатиха азам сүрөлөрдү окуп, Аллаху акбар деп тизесин кармап, башы тизесинин тушуна жеткенге чейин ийилет. Андан эмне кылат? Саждага кадимкидей башыны коюп эмне кылат? Саждага жыгылат. Ийилгенде рүкүгө ийилген эмне кылыш керек экен? Башыбыз тизенин тушуна жеткенге чейин ийилсек жетиштүү. Андан ар жака ийилбеш керек, кереги жок. Тизенин тушуна чейин ийилгенге чейин ийилип, андан кийин эмне кылабыз? Сами Аллаху лиман хамида, Раббана лакал хам, анан кайра саждага эмне кылабыз? Жыгылабыз. وإن تعذر مع القيام أو مع برأسه قائدا إن قدر على القعود. Kiteptin жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине бөлөсүн минтип айтып атат. Эгерде рүкү жана сажда туруу менен чогуу, тик турган абалда окуу менен чогуу үзүр болсо, анда отурган абалда башы менен ишара кылып окуйт, эгерде отура алса дейт. Урматтуу окуучулар, китептин жазуучусу бул жерде 3 амалды тең үзүр деди. Бир адам рүкү да кыла албайт, сажда дагы кыла албайт, тик турган абалда дагы окуй албайт. Мына ушул киши кантип намаз окуйт десе, эмне кылат экен? Отурган, бирок отура алат. Эгерде отура алса, отурат да кадимкиде эмне кылат? Рүкү сажданы ишара менен окуйт. Башын мындай кылып коет да, мисалга рүкүгө кичине ийилсе, саждага көбүрөөк башын ийилтип, эмне кылат? Намазын кадимкидей окуйт. ولا معه فهو أحب وجعل سجوده أخفض من ركوعه. Эгерде рүкү менен сажда үзүр болуп, туруу үзүр болбосо, анда отуруп ишара кылуу жакшы дейт. Жана саждасын рүкүсүнөн эмне кылат? Төмөн кылат. Эми китептин жазуучусу бул жерде айтып атат. Бир киши рүкү сажда кыла албайт, бели ооруйт. Бирок тик турууга алы жетет. Тик туруу окуганга алы жетет. Бул киши эки амалдын бирини тандоого ыктыяры бар. Кааласа ошол тик турган абалда башын ушундаган кылып, мындай ишара менен намаз окуйт. Кааласа отуруп эмне кылат? Ушундай ишара менен намаз окуйт. Бирок отуруп окуу туруу окууга караганда жакшыраак. Башкача айтканда, отуруп окуу мустахаб болот. Жана жокоруда айткандай, саждасын рүкүсүнө караганда эмне кылат? Төмөнүрөөк кылат. Мисалга саждага мындай кылса, рүкүгө мындай кылса, саждага бир аз төмөнүрөөк кылат башыны да. Ушинтип намазынан эмне кылат? Окуйт дейт. Эгерде экөөнү бирдей кылса жарабайт. Бирине өдөрөк, бирине төмөнүрөөк кылыш керек. ولا يرفع إليه شيء ليسجد عليه. Üzürlүү кишиге сажда кылуу үчүн бир нерсени көтөрүү эмес дейт, мүмкүн эмес. Эми бул сажда кыла албайт, бул рүкү кыла албайт деп, анын чекесине бир нерсени көтөрүп мындай кылып, ага чекесини койдуруу эмне эмес дейт? Мүмкүн эмес. Бул мүмкүн эмес дегендин мааниси макруh tahrimия болот, ошентип көтөрүлсө. Бирок башыны ийсе, ошол нерсеге башыны ийсе көтөргөн кезиңизде, ошол намаз болуп эсептелет. Болгону эмне болот экен? Макруh tahrimия болот. Ал эми эгерде жерде коюлган болсо, мисалга жашы улуу, улгайган аталарыбыз, апаларыбыз же оорулуу кишилер эмне кыла албайт? Ийилип саждага жыгыла албайт. Анан падушту коюп окушат да баштарына. Мына бул кишилерге падушту коюп окусалар эмне эмес? Макруh эмес. Бул кандай экен? Эгерде көтөрүлсө, колуңузга алып көтөрдүңүз сажда кылуу үчүн, мына ушул нерсе жакшы эмес амалдардан болуп эсептелет.
Ve illa fa'ala janbihi mutavajjihan ilal qibla aw zahrihi kaza ve za awla. Al emi egerde otura albasa anda kaptalı menen kıblaga жүздөнгөн абалда окуйт. Же чалкасы менен жатып кыблага жүздөнгөн абалда окуйт. Бул жакшыраак дейт. Жокоруда биз айттык, урматтуу окуучулар. Эгерде бир адам отуруп окуганга алы жетсе, ошол отуруп эмне кылат? Ишара менен намазын эмне кылат? Окуйт дедик. Ал эми эгерде отуруп ишара менен окуганга алы жетпей турган болсо, анда бул киши эки жолдун биrini тандап намаз окуса болот. Мисалга бири эмне экен? Шунтип 10 капталы менен эмне дейт? Мындай кылып жатат да, 10 капталы менен жатып кыблага жүздөдүм. Шундаган кылып башын ушундай кылып намазын окуйт дейт. Экинчи пикир келет, чалкасы менен жатат. Чалкасынан жатат. Мына ушул экинчи пикир жакшыраак. Кимисини аткарсаңыз боло берет. Мейли капталыңыз менен жатып намаз окуңуз, мейли чалкаңыз менен жатып алып намаз окуңуз. Экөө теңи дурус болот. Болгону экинчи пикир биринчиге караганда эмне экен? Жакшыраак болот. Бирок чалкасы менен жатканда башын бир аз эмне кылат? Бир падышту коюп көтөрөт. Жана буттарыны бир аз эмне болот? Жыйнап коёт дейт, топтойт. Себеби бутту кыбла таманга сунуу бул макрух танзихи амалдардан болот. Мусулман адам жаткан кезде кыбла таманга бутту не кылат? Сунууга жакшы эмес амалдардын катарына кирип калат. وَالْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ فَإِنْ تَأَذَّرَ أُخِّرَتْ. İşara baş menen gana kılınat. Baş menen gana işara kılınat. Eğer de al üzür olsa namazdı toktotup turat deydi. Bizdin mazhabtın köz karaşı boyunca uşul meselede bir kança pikirler aytılıp kalganda. Bizdin mazhabtın köz karaşı boyunca uşul meselede iki pikir aytılıp kalgan. Kebir alımlarımızın köz karaşı boyunca kitaptegindi. Eğer de bir adamın başı iştebey kalsa, barıp komaga düşüp, başı dağın iştebey kaldı. Başı mende işara kılalıbaydı. Oldu, namazda emne kılat? Toktotup turat deydi. Al emi İmam Zufardın köz karaşı boyunca, bu ikinci fikir, İmam Zufardın köz karaşı boyunca, başı iştebey kalsa, kaşı menen işara kılat, ağa alı jetbese, közü menen işara kılat, ağa da alı jetbese, jürögü menen işara kılıp namaz okuyt deydi. Birok birinci pikirge emne verilgen? Fatva verilgen. Birok egerde başı menen işara kıla albay bir tünükünden aşık namazı neme olsa-çı? Kaza olup ketse-çi? Emne kılat? Başı menen işara albay kaldı. İşara kıla albay kaldı. Komaga düşüp kaldı. Emne kılat? Bir tünükünden aşıkça olup ketti. Misalga 6 vak namaz kaza olsa. Emne olat dese kazasını okulabı je okulbay keyin ayıkkandan keyin dese bul maselede iki pikir kelet. Kebir alımdarыбыз aytat, ошол bir tünükünden жанагы 6 vak namazdan köp kaza ola turgan bolsa, kazasını okubayt, bol tuğra pikir deyt. Kebirlerimiz aytat, kazasını okuyt deyt. Ve mumin sahha fi salati istanafa. Eğer de işara kılıp namaz okup jatkan adam namazdın içinde ayıksa, kayra başıdan emne kılat okuyt deyt. Bol jerde dagın iki pikir var. Bir adam işara menen namaz okup atat de. Namaz okup jatkanın ortasında Kuday Taalam şifa berip, bol kişi kadimkide rükû sajda kılıp okuga alı jete turgan dengелге жетти. Emne kılat dese, alımlarımızın iki köz karaşı var. Birinci, uşul kitaptegidey. Bol kişi kayra başından namazını emne kılat, ошол namazı kayra başından okuyt. Ошol okup jatkan namazını toktotup, жаңыдан başlayt. Ekinci pikir bol İmam Zufardın pikiri, bol kişinin, bol ulu alımның köz karaşı boyunca namazın uğulantat. Birok fatva mına uşul birinci pikirge, kitaptagi pikirge verilgen. Birok egerde tik turgan abalda, je oturgan abalda namazdı baştap rükû üçün işara kıla elek bolsa, oşol momentte ayıksa, anda namazın ulantsa bolot. Karаңыз, tik turgan abalda namazdı başladı. Je oturgan abalda başladı, rükû üçün alı başı men işara kıla elek. Egerde oşol mezgilde, oşol uçurda ayıgıp ketse, bol namazını ulantsa bolot. Oşonda ele, bol jerde kitapta aytılgan emes, oşonda ele kaptalı menen jatı okup jatkan kişi, egerde oturuğa alı jetse, namazını emne kılat? Kayra başından okuyt. Ve qaidun yarkau ve yasjudu sahha fiha bana qaiman. Oturup rükû jana sajda kılıp okup jatkan adam namazda ayıksa, namazını emne kılat? Ulantat deydi.
Kıskası bir adam oturup kadimkidey oturup okup atat, bирок rükû sajda menen namaz okup jatat. Eger namazdın içinde Kuday Taalam şifa berip, özünün aşşafi sıfatı menen to'liq şifa berip turuğa alı jetken bolsa, bul kişi namazını emne kılış gerek degende kayra emne bolan alimdarыбыздын ortasında kayçı pikir var. Birinci kitapta kelgen pikir, bul kişi emne kılat, namazını ulantat. Bu Abu Hanife rahmetullahi aleyhi menen İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin köz karaşları. Alemi ikinci pikir kelet ulantalbayt deydi. Bu İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin pikiri. Fatva mına şu kitaptagi pikirge berilgen. Salla qaidan fi fulkin jarin bila uzrin sahha. Жүрүп аткан, кетип аткан кемеде үзүрсүз отурган абалда намаз окууга болот дейт. Караңыз, siz den soluğunuz çın, hiçbir üzülünüz yok, kemedesiz, ketip atasız. Kayıkta ketip atasız, mına oşol mezgilde namaz vakti kirip kaldı, siz emin namazınızda okuşkinız gerek bolup kaldı. Mına oşunday mezgilde emne kılış gerek, oturgan abalda namaz okusa bolboy bu mesele oşul jönündө. Bu meselede dağın alimdarыбыздын ortasında kayçı fikir var. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca oturgan abalda namaz okusa bolot. Bir kitaplarda жақшысы turup okuv dep kelgen albatta, talassız bolup üçün. İkinci mesele, ikinci fikir. İki imamın fikri boyunca oturgan abalda den soluğu çın adamga kemenin içinde oturgan abalda namaz okusa bolboyt deydi. Bu fikirli dağın bir kitapları üzerine degen, tuğra degen. Bирок bizdin kitabımızda emne dep jatat? Üzülüңüz çok bolsa dağın oturgan abalda namaz okusanız bolot. Sebebi adatta kayık menen ketip atkan kezde su anı iki jaka tolkutar. Siz bir kalıpta namaz okuşunuz emne bolot? Bir jerde turup alıp. Öte kıyın bolot. İki jaka çurkap ketişiniz mümkün de kıymıldagan kezde deydi. Ve fil marbutati la illa bi uzrin. Bирок nemenin denizin ceğine apkelip baylangan kemelerge, daryanın ceğine aytalı baylangan kemede özür menen gana namazdı oturup okusanız bolot. Apkelip denizin ceğine baylap koydu da. Adatta oşunday apkelip ceğine baylap koyuşur. Mına bul mezgilde deydi. Eğer de özürünüz olsa siz kayığınızın içinde emne kılsanız oturup alıp namaz okusanız bolot. Bирок sebepsiz oturup alıp namaz okuga emnemesken mümkün emes deydi. Junna aw ughmi alayhi yawman wa laylatan qada ma fata ve in zada sa'atan la. Eğer de bir günütün cindi olsa, cesi olup kalsa, anın kazasını okuyt dedi. Eğer de bir tünükünden bir sekund ötüp kete turgan bolsa deydi. Bir saat öte turgan bolsa, anda emne olur? Kazası okulbaydı deydi. Kıskası eğer oğrunun ayından, jırtkıştan korkkonduktan, adamdan korkkonduktan esi olup kalsa, anda emne kılat deydi. Oşo bir tünükün esi olup kaldı, al kayra özüne kelse, al ötken gününün oşo kaza olup kalgan namazlarının bardığın kazasını emne kılat oku beret deydi. Alemi eğer de arak içkendikten, naşa çekkendikten, darı arkalı esi olup kalsa, anda bir tünükünden ötüp ketse de ötken namazlarının kazasını sözsüz türde emne kılat oku beret. Kitaptın yazıp emne deydi. Ve in zada sa'atan la. Eğer de şu bir tünükünden bir saat ötse, bu yerdeki saat degenden maksat, bir saat degenden maksat 60 minut emes. Bu yerdeki bir saat degenden maksat emnemesken 60 minut emes. Bu bir sekund. Doli sekund degen söz. Bирок bu meselede iki köz karaş var. Birinci Abu Hanife rahmetullahi aleyhi Abu Yusuf'un köz karaşı boyunca eğer de 24 saattan bir sekund ötse kazası yok deydi. İkinci fikir kelet bu İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin fikri. Bu kişinin fikri boyunca eğer de 6. vakit namaz kaza olsa mına oşonda kazası okulbaydı deydi. Uşul ikinci fikirge fatva verilgen. İmam Muhammed'in sözüne fatva verilgen. Oşonduktan emne kılatken biz 6 vakit namaz kaza bolgondo gana emne bolatken oşondo emne bolat janagı namazdın kazası moyunubuzdan emne bolatken düşöt. Allah Taalam bardığımızga tuğra түшүнүк bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.